Өтүп бара жаткан жумада өлкө башчысы бир катар мамлекеттерге расмий жана жумуш сапар менен барып келди. 12 декабрда Алмазбек Атамбаев Түркменистандын нейтралитет саясатын кабыл алынгандыгынын 20 жылдыгына арналган эл аралык конференцияга катышты. Иш сапарынын алкагында ал Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуунун ар кыл маселелерин талкуулады. Ал эми түркмөн коллегасы Курбангулу Бердимухамедов менен болгон жолугушуусунда Алмазбек Атамбаев коңшу мамлекеттин нейтралитет саясаты туура тандоо экендигин акыркы 20 жыл көрсөткөнүн айтты. Өз кезегинде Курбангулу Бердимухамедов Алмазбек Атамбаевти кыргыз-түркмен мамилелеринин ыраттуу өнүгүп жаткандыгын билдирди. Түркменистандан кийин Алмазбек Атамбаев Кувейт мамлекетине расмий иш сапары менен жөнөдү. Ал жерде өлкө башчы Кувейттин эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мамлекет башчыларынын катышуусунда бир катар документтерге кол коюлду. Анын ичинде эки мамлекеттин ортосунда кирешеге жана капиталга кош салык салуудан качуу жөнүндө макулдашуу, экономикалык жана техникалык кызматташтык, Кыргызстан менен Кувейттин ортосунда аба каттамы жөнүндө макулдашуу жана башкалар. Президент Кыргыз-Кувейт инвестициялык форумга катышып жана эл Кувейттеги Кыргызстандын элчилигин ачууга да жетишти. Дүйнөдөгү эң бай жана өнүккөн өлкөлөрдүн бири болгон Катар мамлекети менен да Кыргызстандын саясий, экономикалык, маданий жана гуманитардык кызматташуусу бекемделет. Алмазбек Атамбаев Кувейттен кийин Катарга келип, бул мамлекеттин эмири Тамим бин Хамад Аль-Тани менен жолугушту. Жемиштүү жана ийгиликтүү сапар тууралуу кененирээк Нургүл Саматова айтып берет. Алмазбек Атамбаевтин сапары Түркменистандан башталды. Быйыл коңшу мамлекеттин туруктуу нейтралитет макамын алганына 20 жыл болду. Юбилейге карата нейтралитет саясаты, тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн кызматташуу аттуу эл аралык конференция уюштурулуп, ага 20 ашык мамлекеттин башчылары жана өкүлдөрү келди. Адегенде катышуучулар бейтарап саясаттын символуна гүл койду. Туруктуу нейтралитет макамын Түркменистан 1995 жылдын 12 декабрында кабыл алып, аны Бириккен Улуттар уюму бекиткен. Тышкы саясаттагы мындай тандоо аймактагы ошол кездеги саясий абалга байланыштуу болгон. В первую очередь мы руководствовались национальными интересами. Биринчи кезекте биз улуттук кызыкчылыктарды ойлодук. Ошол кездеги жаш түркмен мамлекети бардык кошуна жана башка өлкөлөр менен достук мамиледе болуп, экономикалык жана соода алакаларын күчөтүүгө аракет жасаган. С ними взаимовыгодные экономические и торговые связи. Политика нейтралитета Туркменистана органически связана с мировоззрением, взглядами, убеждениями, основанными на вековых традициях туркменского народа, которому присущи такие качества, как миролюбие, терпимость и уважение. Взаимовыгодное кыргызско-туркменское сотрудничество зиждется на исторически сложившихся между нашими народами и государствами дружественных и братских отношениях, на общности судеб и интересов, языка и культуры, религии, обычаев и традиций, духовных ценностей. Ашхабадта Алмазбек Атамбаев Орус-Түркия мамилесинин солгундашы боюнча да өз оюн айтты. Здесь я хотел бы полностью поддержать призыв моего коллеги, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко к Российской Федерации и к Турецкой Республике остановить эскалацию напряженности в двухсторонних отношениях, восстановить те добрососедские, партнерские, дружеские отношения, которые были до недавнего времени у этих двух близких к нам, братских нам стран. Кыргыз-түркмөн мамилелери тууралуу кененирээк эки өлкө башчыларынын жолугушуусунда айтылды. Түркменистандын президенти Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынан жакшы эскерүүлөр калгандыгын айтып өттү. Соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну мындан ары кеңейтүү да убакыттын талабы экени баса белгиленди. Очень признательны вам за вашу поддержку. Конференцияга келгениңизге кубанычтамын. Сиздин эл аралык аренадагы көз карашыңыз биз үчүн абдан баалуу. Сиз ар дайым демилгелерибизди колдогонуңуз бизди абдан кубандырат. Очень благодарен за приглашение. Такой большой праздник. 20 лет. И при этом ведь Туркменистан был первой страной, нейтралитет, которая закрепил ООН. 20 лет эти показали, что был очень правильный выбор. Туркменистан успешно развивается и может благодаря экономическому развитию помогать не только
своему народу, своему населению. Но я знаю, соседним регионам вы помогаете. Это говорит о том, что Туркменистан за 20 лет очень сильно поднялся. Ашхабадта Алмазбек Атамбаев Грузиян президенти Георгий Маргвелашвили менен жолугушту. Атамбаев менен болгон бардык жолугушуулар достук жана ишеним маанайда өтөөрүн Маргвелашвили белгилеп, кыргыз коллегасын Грузияга расмий сапар менен күтөөрүн кошумчалады. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ушундай бир сүйлөшүүгө жетиштик. Биз ошо Грузияга бара турган болдук 2016 жылы. Биз Грузияга расмий сапар менен бара турган болдук. Ашхабадтан кийин президенттин самолету Эль Кувейттин аэропортуна конду. Бул Алмазбек Атамбаевдин Кувейтке болгон биринчи расмий сапары. Анын алкагында Алмазбек Атамбаев менен Кувейт мамлекетинин эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабар Аль-Сабах менен жолугушуу болду. Анын жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн кызматташуусун кеңейтүүгө кызыктар экендигин билдиришти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Мисалы, кирешеге жана капиталга кош салык салуудан качуу, экономикалык жана техникалык кызматташтык жөнүндө макулдашуу, дипломатиялык жана кызматтык паспорттарынын ээлерин Кувейт мамлекетинин визалык талаптарынан бошотуу жөнүндө жана Бишкек менен Эль Кувейттин ортосундагы аба каттамын түзүү тууралуу. Персия булуңундагы эң бай өлкөлөрдүн бири Кувейтте жаңы үйлөнгөн жаштарга мамлекет $250 000 белек кылат. Квалификациялуу кызматкерлер $10 000 өйдө айлык акы алат. Бул өлкөнүн жарандары жалаң гана башкаруучу кызматта иштеп, кара жумушту чет элден келген мигранттар жасайт. Биринчи Кыргыз-Кувейт инвестициялык форумду ачып жатып, Алмазбек Атамбаев араб бизнесмендерин өз инвестицияларын кыргыз экономикасына салууга чакырып кетти. Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда стабилдүүлүк, мыйзамдуулук орноп, келген инвесторлордун каражаттары сак болору айтылды. Мындай бир инвестицияны башташ үчүн жакшы бир стартовый площадка боло турган жер. Анткени бир тарабыбыздан Кытай, бир тараптан биз Бажы бирлигине мүчө болгонбуз. Бир тарабында Кытай 1,5 миллиард адам, бир тарабында мына 200 миллионго жакын бажы биримдиги, бизде жасалган товардын баары тең ошо бажы биримдигине 200 миллиондук базарга эч кандай бир төлөмдөрсүз барат Россияга, Белоруссияга, Казакстанга. Эки өлкөнүн ортосундагы товар айлантуу азыркы күндө $500 миллион түзөт. Бул албетте аз. Андыктан биз ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруубуз керек. Бизди куруу, энергетика, соода саттык жана туризм тармактары кызыктырат. В малых проектах они не сильно заинтересованы. Кыргызстанда инвесторлорго бардык шарттар түзүлгөн. Салык, бизнести текшерүү боюнча жана башка мыйзамдар бүгүнкү күндө ишкерлердин кызыкчылыгын коргойт. В первую очередь кувейтский бизнес был заинтересован в... Кувейт бизнесмендери көбүнчөсү туризм тармагына кызыгат. Мисалы, чоң эл аралык деңгээлдеги отелдерди, Ысык көл жээгинде да отель комплекстерди салууга кызыктар. Мындан башка энергетикада кичи гэстерди, тецтерди куруу, көмүр чыгаруу тармагын модернизациялоо. Нефтиге бай Кувейт мамлекетинде эч нерсе өспөйт. Тамак аш, мөмө жемиш сырттан алынып келинет. Акыркы жылдары араптар экологиялык таза эт, сүт азыктары жана жер жемиштерди импорттаганга аракет кылат. Кой этине уже көп жылдан бери бул мына хач болгондо бүт ошо Персидский заливдин өлкөлөрү бизден алып кетет көп эле. Бирок ошол көлөмүн биз көбөйтсөк дагы болот. Азыр ошого шарт түзүшүбүз керек. Азыркы современный технологияларды алып келип мясокомбинаттарды түзсөк, анан сертификаттарды бир лабораторияны ачып, ошо сертификат менен камсыздып, ошо көлөмдөрүн көбөйтсө болот. 14 декабрда мамлекет башчы Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн ачылыш аземине катышты. Атамбаев элчиликтин имаратын көрүп, кызматкерлери менен жолукту. Алмазбек Атамбаевди Кувейттин эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабар Аль-Сабах өзү узатты. Расмий узатуу аземинин жүрүшүндө эки мамлекеттин гимндери аткарылды. Башкы эмирдин конокту самолетко чейин узатып келүүсү өзгөчө сыйлуу мамилени билдирет. Андан кийин президент Алмазбек Атамбаев Катар мамлекетине жөнөп кетти.
Араб дүйнөсүндөгү дагы бир жомоктогудай бай өлкөлөрүнүн бири Катар. Бул жерде газдын жана нефтинин запасы өтө көп. Дохага Алмазбек Атамбаев экинчи жолу келип жатат. Иш сапарынын алкагында Катар мамлекетинин эмири Тамим бин Хамад Аль Тани менен жолугушуу болду. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Андан кийин жолугушуу бетме-бет форматында өттү. Өлкө башчылары жеткен сүйлөшүүлөрдү мындай өзгөчө көзөмөлгө алышыбыз керек да, көзөмөлгө алып туруп ошолордун баарын иштеп чыгышыбыз керек. Ушу биздин максат ушул. Өкмөттүн максаты, биздин министрлердин максаты. Катардагы ишкерлер да Кыргызстандан продукция сатып алууга даяр экенин айтты. Ошого карата Дохада кыргыз айыл чарба товарларынын жарманкеси уюштуруулары белгилүү болду. Көбүнчөсү баягы эт чыгарган, жашылча жемиштер, сүт продукталар. Доха шаарында көптөгөн эл аралык деңгээлдеги отелдер бар. Ал жерде кыргызстандыктар да иштешет. Мисалы, президент токтогон Гранд Хаят отелинде биздин жарандар да бар экен. Өлкө башчы алар менен сүйлөшүп, өз белектерин тапшырды. Программада жок бул жолугушуу эмгек мигранттарын таң калтырды. Алар Атамбаев менен сүрөткө түшкөнгө шашып, толкундоолорун жашыра албады. Конечно, хотела бы выразить огромную благодарность нашему президенту и всей делегации. Биздин президентке жана делегацияга рахматымды айткым келет. Кыргызстандыктарды алыста жүрүп көргөндө тууганыңды жолуктургандай эле болосуң. Биз бул жерде жүргөнүбүзгө 1,5 жыл болду. Какую-то частичку вдали от дома. Өлкө башчы Кыргызстандын Катардагы элчисине мекендештерибиздин кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо, аларды дароо оң жагына чечип берүү тапшырмасын берди. Бир кызыбыз менеджерде болуп иштейт деди го. Айда эжек. Молодец. Сенин бул кыздарыбызды карап туруп Араб дүйнөсүнө кайрылсак, Кыргызстан көп тараптуу тышкы саясатты жүргүзүп жатат деген оюн эксперттер айтышат. Перс булуңундагы өлкөлөр Кыргызстан менен кызматташууга кызыгып жатканы белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү билдиргендей, Алмазбек Атамбаевдин Түркменистанга жана араб өлкөлөрүнө болгон сапары ийгиликтүү аяктады. Нургуль Саматова, Канат Каниметов, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык.